فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kimde kim Allah'a jolugууну kalay turgan bolsa, anda Allah'a ibadat kılуда hiç kimni şerik kılbasın. Rahmat aytabı, sana dua kılabı, kılbayбы, senin bergenin özü dua bolup esептелинет. Sen çın жүрөктөн hep çıkarganın özü urmat tutugan sana жетиштүү. Мен айтып кой, мына ошо мешитке берди да, рахмат, ал шарт эмес урмат турган. Ошондон быйылкы жылыңызды не кылайлы? Аллахка чын жүрөктөн, ихлас менен, намаз окуу менен, ошондой эле урмат турган ниет, жакшы ниет менен. Эми урмат турган аалымдар мисал кылып айткан экен, эгерде ниетиң туура эмес болсо, senin kelip namaz okuganın, niyetin to'g'ri emas bolsa, senin kelip bakırıp çeçendik menен bayan kılganın, niyetin to'g'ri emas bolsa urmat tutugan, senin bardıq amalın tekke ketet. Kandayça dese oşoga misal kelip aytırtat, bir adam bazarga bardı. Jasalma akçanı kötörüp alıp, 5 minglikti paçka salıp alıptır da. 5 minglik, bırak jasalma, samapal. Hiç yerge ötpeydi. Bırak tüsü 5 min көрген adam biri жалт етіп алды да. Ошаны пачка салып алып базарда жүрөт. Барып туруп товарды айтат. Мына канча? 1000 сом. 5000ге майда барбы сен? Жок, жок экен да. Майлы онда. Тагын жылы берет. Нарып калып, мынаңыз канча? Мынча сом. 5000ге майда барбы? Ооба бар. Десе, онда азыр келем деп эле кетип атат да. Албай жата турматан. Сен акчасы өтпөйт, билет да. Азыр келем, mayli onda devlet akçasını көрсөтүп жүрөт. Охо, бай десе, бул эч нерсе эмес, үйдө дагы мындай көп деп коюлачы, толтура. Бирок бул жасалмай экендигин айтпай жатат да. Бул эч жерге өтпөйт экендигин айтпай жатат. Эгер билинип кала турган болсо, сразу соттолуп кетишлигини, камалып кетишini биле турма турган. Ошон үчүн билдирбей базарда талтаңдап жүрөт, чай ич албайсың, жок, курсак ток, сен иче бергиле деп коюпчу. İçin mayli deyin turgan bolsa акчасы өтпөйт да. Senin kılgan ibadатың эгер эл көрсүн дей турган болсоң, чынында эле ниетиң туура болбой турган болсо, акыркы кыяматта дал мына ошондой болуп калат дей турмат турган. Бул нерседен Алла сактасын. Макулбу? Билинип калсаң соттолуп кеткендей, кыямат күнү билинип калсаң дозокко түзмө-түз кетип каласың, ошол коркунучу бар урматтуу турган.